Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 26 февраль 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы, Бишкек шаары 1 май районуна караштуу Мурас Ордо конушунда жүрөм туугандар. Ушул жерден, ушул көрүп турган үйүңүздөр сатылаттыр. Ушул үй жөнүндө силерге азыр маалымат берейин дегем. Биринчи болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер азыр Мурас Ордо 8-көчөдө турам туугандар. Ориентир могу мечитке алсаңыздар болот. Жакын жерде мынакей жанында мечит бар. Эң эле негизги көчөлөрдүн бири бул 8-көчө. Мынакей көрүп турганыңыздардай асфальт көчөлөргө прожекторлор орнотулган. Жана бул жерден 41 автобус жана 911 маршрут менен сиздер Бишкек шаарына бара аласыздар. Жибек жолуна чейинки аралык 16-17 километр туугандар. Так, андан ары. Бул мынакей сатылуучу үйүздүн көчө тарабы. Эң эле түндүк чек арасы бул жерден башталат. Эң эле түштүк чек арасы туугандар. Помещениянын ортоло ченине чейин болуп калат. Негизинен ал жака чейин бир үй ээсине караштуу, бирок документи бөлүнгөн өзүнчө. Монан бул жагы 4 соток участок жана бул чоң үй сатылып аткан учуру. Жана ошондой эле буга чейин үй ээлери бул помещенияны магазин катары иштетишкен экен. Кааласаңыздар магазин катары деле иштетсеңиздер болот, же болбосо дагы бир чачтар ачпы, чоң жолдун жээги жана 41-911 маршруткалардын конечный көп эле адам бул жерде жиналат. Маршруткадан түшкөндөр, чыккандар мына ушундай. Анан мектеп боюнча айтсак, ушул жол менен түз эле барсаңыздар оң тарапта быйылкы жылы жаңы эле салынган мектеп. Быйылкы жылы жаңы эле салынган мектеп бар. Садиктер, частный садик жанында экен. Жакын жана мечит деле жакын болуп калат туугандар. Бул жакта стенасы бышпаган кирпич менен салынган, узун туурасы 11-8 болгон чоң үй, стенасы бышпаган кирпич, тышкы тарабы текстура. Так, документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт жана башка бардык документтери бар экен. Анан мынакей эң эле түштүк чек арасы ушул жерден башталат. Ушул жерден бул жагы сатылат туугандар. Мынакей ушул жерден бул жагы сатылат. Негизинен өзүнчө кызыл китеби бар. Келсеңиздер үй ээси сиздерге баарын дагы тактап жерлерин көргөзүп берет. Үйдүн батыш тарабында мондай жер дагы хозпасторго салсаңыздар деле болгудай, үйдүн тышкы тарабында ажаткана жана кошуналар болгон чек араларды көрүп турасыздар туугандар. Пескоблок менен забор болгон. Так, андан ары. Эми үйдүн ички тарабын көргөзөйүн да, андан соң баасын айтайын. Үйгө магазин тарапка бул эшик менен дагы бир бөлмөгө кирип кете аласыздар жана бул эшик менен, анан наркы эшик менен калган 3 бөлмөгө өтүп кетсеңиздер болот. Видеонун жүрүшүндө азыр көргөзсөм. Мынакей бул жакта киргенде эле магазин. Негизи боюнча бул магазинге буга чейин бул жактан кирген чыкканга эшиги болгон экен. Иштетпей койгонуга байланыштуу азыркы учурда жаап аткан учуру. Так, андан ары. Ушул эле жерден сол тарапка карай кирсек, бир бөлмө, тамактануучу бөлмө экен мынакей туугандар. Полдор жагачтан болгон пол. Так, андан ары. Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын. Андан ары ал тарабы көрүп турасыздар, стяжка кенен эле көп эле машина баткандай жер. Навес кылсаңыздар деле болгудай. Андан ары бул экинчи эшик. Бул жерде мондай холл туугандар. Бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Азыркы учурда бул жакта квартиранттар жайгашканына байланыштуу ички тарабын көргөзө алган жок. Бул холлдун киреберишинин пол стяжка. Бул жакта 2 квартирант жашайт жана бул жакта дагы бир бөлмө. Мынакей бул жак зал окшойт. Дуалдары шпаклевка, пол стяжка экен туугандар. Потолок картон. Мынакей. Мына ушундай. Келсеңиздер өзүңүздөргө ачып көргөзсөйт, бирок азыр квартиранттар үйдө жок болгондо байланыштуу көргөзө алган жок. Эмне маалымат дагы? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйдүн туугандар баасы $24,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Ээситтерден звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.